Украина Курск багытындагы позициялары бекемделгенин айтса, Орусия душмандын мизин кайтарганын билдирди. 17 августта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский президент Владимир Зеленскийге Курск багытында Украин күчтөрүнүн позициялары бекемделгени тууралуу рапорт берди. Зеленскийдин айтымында Торецкий жана Покровский багыттар боюнча да абал көзөмөлдө. Зеленский Курск облусундагы операция уланып жатканын белгилеп, Украина аскерлерине жана командирлерине орус аскерлеринин туткунга алынганы үчүн ыраазычылык билдирди. Анын айтымында бул украиналык туткундарды жана жакын тургундарды бошотууну жакындатат. Ошол эле учурда орус армиясы Курск багытында активдүү согуштук аракеттерди уланта турганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын аймагына кирүүгө аракет кылган украиналык мобилдүү топтор токойлуу аймактарда изделип жок кылынууда. Орус тарап Курск багытында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Коренево, Роское жана Черкасское, Паришне конуштарынын аймагындагы чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, авиация жана артиллерия Украинанын куралдуу күчтөрүнө бир топ жоготууларды алып келип, бир танк жана 11 бронетранспорттук техника жок кылынды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск аймагына чабуулу 6 августта башталып, 11 күндөн бери уланууда. Украин тараптын айтымында, операция башталгандан бери 1150 чарчы километр аянттагы 82 калктуу конуш көзөмөлгө алынды. Буга чейин эки тарап тең тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даяр экенин билдирип, бирок ар кандай шарттарды коюшкан. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск облусуна чабуулу башталгандан кийин орус президенти Владимир Путин жай тургундарга жарандык инфраструктура, соккурган жана атомдук энергетика объектилерине коркунуч жаратууга аракет кылгандар менен сүйлөш натыйжасыз экенин жарыялады. The Washington Post гезити Украинанын Курск облусундагы чабуулу Орусия менен Украинанын Дохада өтүшү керек болгон сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүксүз учуратты деп жазды. Украина менен Орусия бул маалымат боюнча расмий комментарий беришкен жок. Булак Спутник Кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. АКШ Украинага алыс аралыкка учуучу канаттуу ракеталарды жөнөтүүгө даяр. АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы Киевке алыс аралыкка учуучу канаттуу ракеталарды жөнөтүүгө даяр. Пентагон Украинанын июль айында алынган F-16 согуштук учактарын учуруусуна жолдо болгон тоскоолдуктарды жоюунун үстүндө иштеп жатат деп жазат Политика басылмасы. Жасым Украинаны кыйратуу диаспозонун бир кыйла күчтөнтөт. Ушул жайда Европа өлкөлөрү белек кылган F-16 учактары атып түшүрүлүү коркунучунан улам Орусиянын чек араларына жакын жерде уча албайт. Жасым ракеталары менен Украинанын аскердик аба күчтөрү чек арага жакындабай эле Орусиянын аймагындагы буталарды карай алат. Ракета жасоочу Lockheed Martin акыркы жылдары АКШнын күчтөрүнө жана союздаштарына ар кандай конфигурациядагы 4100дөн ашык жасым ракеталарын жеткирди жана Алабамадагы жаңы өндүрүштүк линия 7200 ракеталык максатка жетүү үчүн айына 45ке жакын ракетаны чыгарып жатат. АКШ жана союздаштары Украинага F-16 үчүн абадан абага жана абадан жерге түрдүү ок-дарыларды берүү милдетин алган. Бирок жасым менен камсыздаса, ал Украинанын абасындагы эң күчтүү жана эң узак аралыкка атуучу курал болот. Басылма белгилегендей, Пентагон Конгресстин жасым менен камсыз кылуу сунушун кабыл алып, Украинага курал-жарактарды берүүнү изилдеп жатат. Булак Супер Кежи. Москва Киевди катаал чаралар менен коркутууда.
Киев континенттин европалык бөлүгүндө радиоактивдүү булгануу менен катуу кырсык жаратууга аракет кылса, Орусия дароо катуу жооп чараларды көрүүгө даяр. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Коргоо министрлиги ошондой эле Киевдин Курск атомдук электр станциясына чабуул жасоого даярдыгы тууралуу маалымат олуттуу түрдө кабыл алынганын белгиледи. Бул провокациянын максаты Орусияны Украинадагы атомдук энергетикалык объектилерге сокку урууга негиз түзүү үчүн станцияда өзүн өзү аткылоо үчүн айыптоо деп белгиледи Орусиянын коргоо министрлиги. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск аймагына чабуулу 6-августта башталып, 11 күндөн бери уланууда. Украин тараптын айтымында операция башталгандан бери 1150 чарчы километр аянттагы 82 калктуу конуш көзөмөлгө алынды. Буга чейин эки тарап тең тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даяр экенин билдирип, бирок ар кандай шарттарды коюшкан. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск облусуна чабуулу башталгандан кийин Орус президенти Владимир Путин жай тургундарга, жарандык инфраструктурага соккурган же атомдук энергетика объектилерине коркунуч жаратууга аракет кылгандар менен сүйлөш натыйжасыз экенин жарыялады. The Washington Post гезити Украинанын Курск облусундагы чабуулу Орусия менен Украинанын Дохада өтүшү керек болгон сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратты деп жазды. Украина менен Орусия бул маалымат боюнча расмий комментарий беришкен жок. АКШ Израилдин сунушун четке какты. АКШ Газанын борборундагы Нецарим өтмөгүндө текшерүү механизмин түзүү боюнча Израилдин сунушун четке какты. Бул механизм ок атышууну токтотуу жана туткундарды алмашуу келишиминин алкагында сектордун түндүк бөлүгүнө кайтып келген адамдарды текшерүүнү камтымак. Израилдин 12 каналынын билдиргенине караганда, макулдашууга жетишүү жолунда олуттуу тоскоолдуктар турат. Америкалыктар Израилге бул шартты кабыл албай турганын жана бул вариант каралбай жатканын ачык айтышты деп айтылат билдирүүдө. Телеканал ошондой эле америкалыктар келишимдин чоо жайын жыйынтыктоо үчүн келерки жуманын аягында дагы бир саммит өткөрөрүн үмүттөнөт деп билдирди. Улак Супер Кежи. Мушкер Мунарбек Сейитбек уулу сүйүктүүсүнүн колун сурады. Париж Олимпиадасында күмүш байге алган кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулу сүйүктүүсүнүн колун сурады. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Анда кыз «Мен ооба дедим» деген. Буга чейин мушкер быйыл үйлөнөрүн айткан. Беле кетсек, Парижде өткөн 33-чү жайык Олимп оюндарында 57 кг салмакта катышкан кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулу финалга чыгып, күмүш медаль уткан. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый күмүш медаль. Буга чейин кыргыз боксунун тарыхында эч ким Олимпиадада медаль уткан эмес.